Эгер сиз Түркия мамлекетине эс алууга барсаңыз, анда укмуштуудай кооз табияты жана тарыхый жерлери менен туристтерди өзүнө тарткан эң кызыктуу Каппадокия аймагына баш багыңыз. Жомоктор аймагы деген ат менен белгилүү болгон бул локация өңкөр мейманканалары, түркөн төстүү аба шаарлары, өзгөчө маданий аялдамалары, миңдеген жылдык жүзүм талаалары жана карапа жасоо мурастары менен көпчүлүккө кызык жер. Каппадокиянын өңкөр мейманканаларында түнөө зыяратчылар үчүн эң унутулгус окуялардан бири болуп калат. Тарыхый жана табигый текстуралары менен заманбап люкс стилдер айкалашкан бул мейманканаларда кофе ичип жатып күндөн батышын көрүү туристтер үчүн эң эстен кеткес көз ирмем тартуулайт. Каппадокиянын дагы бир уникалдуу өзгөчөлүгү бул карапа өнөрчүлүгү. Бул аймакта карапа идиштери жасалат. Кызылырмак дарыясынан жеге жумшак жана майлуу чопосу менен белгилүү. Аваностогу карапа устаканасына барып, ал жердеги топурак, чопо идиштери өнөрү көрүү да кишиге жагымдуу маанай тартуулайт.